Программабызды улантабыз. Учурда бизде экинчи коноктору студияда бар. Жакында эле мынакей кыргыз киносудагы эң жакшы бир деңгээлге көтөрүлүп атат. Ага дагы себепкер болгон, жакында эле тартылып премьерасы болгон, прокатка чыккан кино Джин Мен киносунун бүгүн бизде бүткүл жамааты келди десек болот. Түзүүчүлөрү. Ооба, түзүүчүлөрү, режиссеру бизде бүгүн конокто Нурлан Мирзаматов. Саламатсызбы кызматтарыңыз менен. Башкы каарманы Нурсултан Алибеков. Саламатсызбы? Ушул фильмдин продюсери Гүлзара Кокенова. Саламатсыздар. Кызматтарыңыздар менен. Куш келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ушул фильм тууралуу сурагым келип атат. Эмне үчүн Джин Мен? Режиссер жооп берип койсун, эмне? Джин Мен негизи сценарийдин автору Рысбек Жабиров. Рысбек экенин баарыбыз билгендей, ал ошол коммерческий кинематографта алдыда келген сценарист, режиссер, продюсер болуп кетет. Анын идеясын айтып бергенде мен абдан жактыргам. И продюсермен ушул фильм тартканы чечкенбиз да. Анын биринчи рабочий названиясы Мажор жана Джин болгон. Джин Мен дегенибиздин себеби мына азыркы тенденция Бэтмен, Спайдермен, мен деген эркек адам деп билинет. Бирок бизде ошол эле тенденция менен бирге баягындай мен өзүм деген майнинде кошуш үчүн кыргыздарда бар го ошондой майнче. Өзүм деген ошого Джин Мен деп коебуз. Джин бул фильмде ошол ыймандын образын метафора аркылуу бергенбиз да, джин аркылуу бергенбиз. Өзү баланын ыйманы, өзүнүн ыйманын укпай жүргөн бала жөнүндө. Демек сиз биринчи сценарийди көргөнсүз, Рысбек байке менен сүйлөшүп, анан кийин дагы эжелерди, байкелерди ишке тарттыңыз. Ооба, ошондой. Ушул фильмди жаратууга канча убакыт талап кылынды? Бир 3 айдай талап кылынды го дейм. 3 ай кетти. Оңой эле тартылдыбы? Эми командабыз аябай жакшы болгон үчүн оңой эле болду го деп ойлойм да. Кызыктуу күндөр өттү да. Азыркы кадыр ошол күндөрдү эстеп, көчөлө чогулуп сүйлөшүп эстедик да, мындай жакшы күндөр өттү аябай. Кызыктуу күндөр өттү. Ошо кино тартылып бүтпөй эле турса болмок дегендейчи. Жакшы. Сиз Нурсултан, кастинг аркылуу өттүңүз киного же кандай? Кастинг аркылуу өттүм. Бул эскерте кетсем, мен биринчи дебютум. Буга чейин башкарман. Башкы ролду, башкы образды буга чейин жараткан эмесмин. Ошол рекламаларда эле тартылчумун. Мындай башкы каарманды мен үчүн жаратыш башында кыйынчылыкка жатты, себеби ал образды өзүмө киргизиш үчүн абдан кыйынчылык болду. Анан кийин уже бир 2-3 съемкадан кийин уже көнө баштадым да ал процесске. Ошо башкарман менен Нурсултан жашоодо окшош жактары барбы экен? Окшош жактары бар, бирок ал мага караганда кичине оройраак десем болот го. Сиз назигирексиз, Мен назигирек. Жакшы. Бир фильмде тартып атканда баягы актерлорду тандоо, музыкасын тандоо жана ошондой эле түзүп чыгуу бир биз билгенден верстка түзүү аябай көп убакытты жана нервти талап кылат да. Ушунун баарын жасап атканда бир кызыктуу учурлар сөзсүз түрдө болсо керек. Баягы күлкүлүү окуялар да болот. Албетте, кызыктуу окуялар болду, кыйын күндөр болду. Фильм үчүн мисалы Нурсултан өзүнүн машинасындагы урганы Лобоюн сындырып кетти. уруксат берди. Ошол фильмде пожертвовал своей машиной десек болот. Жакшы, ал эми мындай сиздердин оюңуздар боюнча 3 ай мындай жетиштүү болду. Мындай өзүңүздөр ойлойсуздар, бул кыска убакытта тартылдыбы же болбосо мындай? Ооба. Эң эле 2 жумада эле тартып туруп чыгарып коюп атпайбы? Ага караганда биздики эми жакшы эле болду. Салаваттуураак койбойсузбу? Сиз үчүн Гүлзар эже бул сиздин биринчи продюсерлик ишиңиз кино жаатында. Кандай болду? Жактыбы? Аябай жакты, бирок талап аябай көп болуп калат экен. Бирок жакты аябай. Эмнеси жакты? Продюсер болуп башкарып Тургулап жакты. Танысам, бардык көп адамдар менен ушул кино аркылуу көп адамдар менен тааныштым, көп нерсеге үйрөндүм. Кандай болсо дагы теория жактан кыйынсың, практика жакка келгенде кичине кыйыныраак болуп калат да. Оңой иш эмес да. Анан практика учурунда жакшы үйрөндүм деп айтсам болот да. Бул азыр чоң экрандарда көрсөтүлүп атат да. Ооба, бүткүл кинотеатрларда көрсөтүлүп атат, Оштодо көрсөтүлүп атат. Эми Кудай буйрса жакын араларда бүт регионду кыдыралдатабыз. Эгер кызыктар болсо, карап турушсун, Кудайым буйрса барып калабыз.
И ошондой эле ушу Кудайым буйрса, ушу 1-2 күнүн ичинде чечилип калса керек, биз Манас кинотеатрына чакырып, детдомдогу балдарды, инвалид балдарды чакырып көрсөтөлүп атабыз бекерчи. Анткени бул биздин фильмдин тарбиялык мааниси өтө чоң да. Кичине да болсо биздин жардамыбыз тийет деген ойдобуз да, тарбиялык жакачы. Жакшы, элдин кабыл алуусу кандай болот? Бул кино биринчи күнү эле болгондон кийин көп адамдар келди да, закрытый показканан. Мага көп бир эже жаздым, мен сенин кинону көргөндөн кийин 1-2 кишиден кечирим сурайын деп чечтим депчи. Дагы бирөө айтты, мен ушу кинодон өзүмдү көрө алдым депчи. Демек биздин кинонун таасири бар экен да. Өзүм да көрө элекмин, бирок көбүнүн айтуусу боюнча баягы Instagram деген дагы бардык социалдык тармактарда көрүп, Facebooktарда да көрүп атабыз. Философиялык мааниси аябай терең деп жакшы билдирүүлөрдү калтырып атышат Нияз. Эгерде окусоң. Мен да кызыктыра баштадым. Келип көрүп кетиңиздер. Кайсыл жакта коюлуп атат? Азыркы учурда Манас кинотеатры, кыргыз киносу, Космопарк, Алато, Россия, анан Манастын 2-чи филиалында. Ушул кинотеатрларга коюлуп атат. Бул фильмдин жарылышына дагы бир кишинин түздөн-түз салымы бар. Биздин дагы бир генеральный продюсерибиз бар. Манас Козбаев деген, ал адамды айтып кетишибиз керек. Анын дагы колдоосу менен, чоң салымы менен фильм жаралды десек болот. Ал эми ушул фильм бүткөндөн кийин сиздер эмки фильмди тартууга эмтен эле ушундай даярданган учурлар болуп калган болуш керек. Жин менен 2 Жин менен 2 же болбосо. Ошондойлор барбы? Кудай буйрса пландар бар. Кудай буйрса, азырдан 1 жумадан кийин, 2 жумадан кийин сүйлөшүүлөрдү баштайбыз. Азырынча сунуштар бар. Рахмат сиздерге, азаматсыздар. Мен ойлойм, жөн гана кино чыгарбастан баягы эми жакында өзүбүз да күбө болобуз да, Нияз. Мен билбейм, бирок баягы чындыгында адамдардын ою боюнча бул аябай жакшы, философиялык мааниси аябай терең деп айтып атышат. Ошондуктан тарбиялык жактан дагы мен ойлойм жакшы бир жаңылык киргизиптирсиздер. Ошондуктан сиздерге дагы ийгилик, мындан ары дагы көп кинолорду жарата бериңиздер. Сиздерге да рахмат. Рахмат чоң. Келип бериңиздерге чоң рахмат. Ийгиликтер болсун.